Азыр мен Баткен облусу Лейлек району Кулунду айылындамын. Сайдын наркы бети Тажикстан болсо, бул жагы Кыргызстан. Баткендик мекендешибиз Ахмедов Назыр мырза ушул 50 гектар жерге өзү суу тартып келип, азыр анын 27 гектарынан түшүм алып жаткан экен. Бүгүн биз сиздерге Баткендик багбандын мээнеткеч аракеттерин көрсөтүп беребиз. Быйылгы жылга Кудай кааласа бир 20 тонна аламын деп пландап атам. Аптол бүткөндөн кийин анан бадамды теришти баштайбыз. 500 сомдон жогору турат килограмм баасы. 400 гектар жер ушул жерчи, ушул мамлекет тарабынан жардам болуп, ушул же кредит болуп, же бир гранттар бөлүнүп берсе, писташки менен бадам тегейин деген мактаптуу ойлор бар да. Шабдалылары кызара бышып, бадамдары ийиле салган бүгүнкү күнгө жетүү Назыр багбан үчүн оңойго турган эмес. Кызарган кырманга чейин даалай түйшүк тартып, маңдай тер төккөнгө туура келген. Айрыкча бакка суу чыгарууда азабын тарткан. Назыр мырза бактарына сууну мына ушул жерден алып барган. Менин арт жагымда сайда Тажикстанга түз каккан дарыя болгон. Ошол дарыянын суун бул жакка буруп, арык турбалар менен, лотоктор менен жетелеп келип, 1,5 чакырымга чейин сууну алып барып багына жеткирген. Мунун үчүн да багбандын чөнтөгүнөн миллиондогон сомдор кеткен. Назыр багбандын сайдагы сууну адырга тартып чыгуу аракетине убагында эч ким ишенген эмес. Көпчүлүк ишкердин бул көрөгөчтүгүн шылдын катары кабыл алган. Бирөөлөр айтты, чыгара албайсыңар, ал жака суу барбайт деди. Бирок биз мээнет кылганда чыкты, буюрса жакшы. 4 жыл мурун баштаганбыз, ошо күзүндө баштап, где-то сентябрь айында баштаганбыз. Анан жаңы жылда бүтүргөнбүз да. Где-то ошондо сентябрдан 4 ай дегенде ушуну сууду алып чыктык 1,5 километрге. Бул жерге лоток койдуруп, анан бул жерге арык кылдырып, анан о жерге турба өткөрүп, асма турба өткөрүп, азандан көрөсүңөр, ушундай кылып өтө көп мээнеттер болгон бугачы. Баткендик багбан бул 50 гектардай жерди айыл өкмөттөн ижарага алган. Анын 27 гектарын азыр ишке түшүргөн. Жердин ары берисин түзөп, бир эпке келтирүү да багбандын бир топ убактысын, билек күчүн, энергиясын алган. Назыр мырза бул 27 гектар жерди айдап, оңдоп, түзөп, суу чыгарып, көчөт тигип, аны көгөткөнгө чейин 4 жыл убакыт кеткен. Бул аралыкта багбан 15 миллион сом акчасын короткон. Азыр бул бакка бадам, алма, павлония, ошондой эле шабдалы көчөттөрүн тиккен. Мына алгачкы мөмөлөрүн бере баштаптыр. Азыр бышкан шабдаларды терип, жыйнап, сатканга даярдап жаткан учур экен. Саламатсыздар, биш илгери болсун. Кандайсыздар? Жакшы. Канча килограмм терип атасыз бир күндө? Берет, өзү план берет, ошо пландан ашырып терип атабыз. Ар ким ар кандай терет. 300 килограмм, 500 килограммга чейин терип атабыз. Жакшы, кубанычтабыз. Быйыл эми мына биринчи жылы урожай болуп атат. Буюрса, насип кылса жакшы баарыбызчы. Быйылгы жылга Кудай кааласа бир 20 тонна аламын деп пландап атат. Көң менен пышкан шаптоллар да булар. Булар эзилбейт, өтө ине жеп кетпек. Жакшы. Сатуу жагыны азыр Бишкекке жөнөтөбүз, анан Казакстанга эки жака клиенттер бар, ошолорго жөнөтөбүз. Буюрса, эмиги жылдан баштап Россияга чыгарабыз анан.
Мээнеткеч багбан кыялдары бийик, максаттары масштабтуу экенин, бул бизнеске болсо өтө дыккаттык менен киргенин белгилейт. Азыр бул шабдалы тигилген жер канча гектар? 4 гектар. 4 гектар. Бул шабдалы тигип, ошонан акча таап, ошонан тиричилик кылайын деген ой каяктан келди сизге? Мен өзүм дыйканчылыкка негизи кызыгам. Өзүмчү. Буну мен буга чейин алып, жөнөтүп, Россияга жөнөтүп, ушинтип бизнес кылып иштечү, иште ошонун түрткү болуп кызыгуу пайда болду да мага. Назыр Багбан өзүнүн шабдалы багынын жанына эле 12 гектар жерге бадам көчөттөрүн дагы тиккен экен. Азыр мына арадан 4 жыл өтүп эле алгачкы түшүмдөрүн бере баштаптыр. Мына бадамдар бышып калган. Азыр экөөчөнү алып туруп сиздерге көргөзүп берейин. Бул жана биз билген ачуу бадам эмес, таттуу бадам экен. Мындай чагып көрсөңүз, кагаздай эле жумшак бадам экен. Оңой эле ачаганга болот. Жеп көрөлү. Өлө сон. Бул жагыда каймак бадам, бул жагыда кагаз бадам деген сорт ушул. Каймак бадам менен кагаз бадам айырмасы кандай? Сиз эмне үчүн кагаз бадам тандадыңыз? Экөө тең жакшы негизи, экөө бирдей эле. Экөө тең жумшак, чакканга жакшы. Дегенге даамы жакшы. Канча көчөт тиктиңиз эле ушу бадам көчөт? Бадам көчөт 5000 штук тиктик эле. 5000 штук? Ооба, 12 гектар жерге 5000 штук көчөт тиккенбиз. Эстей аласызбы азыр ошо канча акчага сатып алдыңыз ошо 5000? Биз Өзбекстандан алып келгенбиз. Эми келишим менен бул жерге $2,5 алып келгенбиз да, долларга алынган. Көчөттүн штугуну $2,5 алганбыз. Кайсы базарга чыгарайын деп атасыз? Каяка сатайын деп атасыз? Мунун кардарлары кандай? Негизи ушул бадам эгип сатып мына жакшы акча таап бутка туруп кетсе болобу? Эми мына быйыл биринчи жылы мына өзүңөр көрүп атасыңар кагаз бадам. Эми буйруса болсо керек, бул бадам немеден, базарда, рынокто 500 сомдон жогору турат килограмм баасы. 1 килограммы базарда дагы 500 сомдон жогору турат. Эми быйылгы жылга Кудай кааласа бир 3-4 тонна бадам теребиз буюрса. Анан эмки жылдан анан бул чоңоюп анан экспортко дагы чыгарганга возможность болот дагы 1-2 жылда. Кайсы рыноктарды көздөп атасыз? Масштабтуу түрдө каяка сатайын деп жатасыз? Быйылкы жылга өзүбүз эле Бишкек, Ош ушундай неме Жалал Абад ушул өзүбүз эле сатабыз го дейм. Анан эмки жылдан анан экспортко буюрса даяр болуп калат го. Объем болгондон кийин. Анан бул жерде мага кызык болуп турат да. Жанагы тамчылатып сугаруу системасы жок экен да, бул кантип суу ичип атат бадамдар? Жөн эле жана арыктан эле сугарып коюп атасызбы? Ооба, мен основной бул жакта жазында суу тартыш болот, мен кышында суу коем да. Кышында, основной кышы менен кышта суу коем. Ал жетеби? Анан жазында бир жолу, 2 жолу эле коем, кышында коем. Основной кышта сууду 3 күн, 4 күн астына чилдеде таштап коем. Ошо тоңуп, ошол анан выдержка берет да, ушинтипчү. Азыр бул быйылкы жылга суу иче элек мына бадамдар. Кышкы суу менен турат? Кышкы суу менен турат, ооба. Бул болсо Баткенде өскөн Павлония дарактары. Муну да Багбан Назыр атайын Өзбекстандан көчөттөрүн алдырып тигип койгон. Павлония дарактары 4 жылда даяр болот. Даяр болгондон кийин аны кесип, мебелдин түрүн жасаганга иштетет. Павлония баасы да арзан, ошондой эле биздин жанагы кадимки терек же болбосо башка дарактарга салыштырмалуу сапаттуу да келет. Ал эми Павлония сууну өтө көп талап кылат, сууну көп ичет. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай тамчылатып сугаруу жолу менен ушул ишти жакшына жолго коюп, азыр жыйынтыгын көрөйүн деп турган учур экен. Исхак мырза, Павлониянын мекени Кытай, Япония деп билебиз да. Анан бул Кыргызстанга кандай, биздин жерлерге ыңгайлуубу, суук эмеспи, ысык эмеспи деген манткени могу жерде көрүп турабыз, бир үчөө кургап калыптыр да. Бул кургаганын
Себеби быйыл кыш бизде катуу болду. Бизде бул bir 5-10 жылдан, bir 20 жылдан бери мындай суук болгон эмес. Ошол 30 градуска чыгып кеткенин эсебинен ушинтип моундай болуп кургады. Бул үшүгүрдү да, үшүгүрдү деп айтылат. Анан бул коркуштун эч кандай кереги жок бул Павлония дарагы үчүн. Павлония дарагы бул өлбөйт, бессмертенный да, энди мындайга айтканда, өлбөй турган дарак. Бул өзү кургады, тамырынан кайра дагы жанданып чыгып, мына ушуга кайра тирелип жетип алып атат. Мына бул көрүп турсаңыздар, ушул мына жанынан чыккан. Даракка жетип турат. Кийинки жылга бул даракка уже жетип алат бул. Бул ошону жетип алат. Мына үчөө кургаган, мына үчөөнө тең, мына жандарынан чыгып турат. Азыр канча жыл болду бул сиздердин Бул колония бакка? 3-чү жыл. Бул 3-чү жыл. Бул 1 жыл технический срез деп коет, муну түйүнөн кыркып саласыз, тамырын чоңойтуш үчүн. Тамырын чоңойтуш максатында кыркасыз. Бул 2 жылдык дарак азыр. 2 жылга ушул дарак ушундай болуп турат. Мына 10 метрге жеткен баары үстү. Биз 10 метрде токтоттук, бул 20-30 метрге да жетет экен. Бирок ал мына тамчылатма системасы болуп атпайбы бизде. Ошого суу аябай көп керек болуп калат экен дагы. Биздин абызыбыз кичине болгондуктан 10 метрде биринчи 5 жылдыкты 10 метрден алалы дедик. 10 метрде биз бир кыркып алалы, кийин аны уже чоңойтобуз. Оборотко чыккандан кийин аны дальше дагы 25-30 метрге дагы чоңойто беребиз. Бул 70 жылга чейин өзү бир эктиңизби 70 жыл өмүр сүрөт. Кыркып алгандан кийин дагы өсүп чыга берет. Өсүп чыга берет. Өсүп чыга. Жалпы аянты канча бул жердин? Бул 4 гектар. 4 гектар. 3000 үчтүк турат. 3000 көчөт. 3000 көчөт бар. 4 гектарда. Маңдай тер менен нан таап, жегенге көнгөн Назыр мырза Баткендин кароосуз бош жаткан жерлерин көрүп көзү күйөт. Тегерегинде саргарып жаткан чөлгө бак тигип, айылы менен кошо районумду да багып алам деген тилек, кыял, ой пландар багбанды күнү түнү уктатпай келет. Ошо көрүп турган мына какыраган чөл, мына граница Тажикстан менен бул жак ошо көп жылдан бери эгилбей эле жаткан ушундай тала. 400 гектар жер ушул жерчи, ушул жерге бадам менен фисташки кайрак түрүндө эгейинде. Азыр Өзбекстанда уже эгилип атат мындай эмелер. Бизде жок да азыр, эми эксек болот мына ушул жерлерге. Назыр Ахмедов тегерегинде жаткан 400 гектар какыраган жерди өздөштүрүүгө күчү, тажрыйбасы да толук жетээрин айтат. Бирок чоң долбоорду ишке ашырууга чөнтөгү бир аз жука болуп турат. Мамлекет тарабынан жардам болсо, ушу 400 гектар жерди ушул жерде өздөштүрөйүк деген пландар бар. Болбосо кредит алып болсо дагы жасаш керек. Эгер жатат да бул жерлер, жасап койсок, булар бир 10 жыл дегенде чоң бакка айланып калат. Ушу саргарып жаткан чөлдөр бакка айланып калат эле да. Багбан 400 гектарга бак тигүү идеясын социалдык долбоор катары ишке ашыргысы келип жүрөт. Эгер өкмөт башында каражаттан азыраак каралашып турса, Назыр Багбан бул бакты айыл өкмөттүн балансына өткөрүп, элдерге бөлүп берүүгө да даяр экенин айтат. Айыл өкмөттүн негизи Кыргызстанга биздин өкмөтүбүзгө чоң киреше киргизе турган негизги эмелер болот да, бактардан бири болот. Элдерге ошо айыл өкмөткө чоң кирешелүү бакка айланат. Исмат Ибрагим, Исмат Бекжан, Кабар, Баткен облусу.